балдар үчүн, элдер үчүн кечке маалда 1 саат, 2 саат мына бекер концерт берет. Өзүңөрдүн отурган жайыңарды, туштарыңарды эле ушундай кичинеден жасап койсоңор мына шаар көркүнө кирет да. Туурабы? Мына кээде отурган жерибизди да, тушубузду да, лотокту да тазалап коюп атабыз да. Мына чоң-чоң ресторандар, кафе, ишканалар, гостиницалар мына туш неме кылып атат да. Азыр мына бүгүн көрсөтүп атабыз. Эми кийинкиден баштап контроль кылабыз да. Ушуну жыйынтыгын бериш керек алды. Себеби эртең баардык жерлердин ажаттанасынан баштап карайбыз, контроль кылып да. Астын үстүн баардыгын карап, эми мыйзамдар бар, баягы менчигинин түрүнө карабастан баардыгын баш ийет да. Түшүнүңөр да. Ошон үчүн биз азыр бүгүн көрсөтүп, кийин бизде шаардын ичиндеги баардык кызмат көрсөткөн ишканалар ушундай болуш керек, ажатканасынан баштап. Отурган ушу кафе, ресторандардын баардыгы, даже сервировкаларынан бери карайбыз. Кээде жашыргандар эле кафелерге кирсең, бүт антисанитария. Эми келечекте Кудай буйруса, мынанын үстүн дагы бир жабайлап атабыз. Көрдүңөрбү? Мына азыр эми мыналар кышка калып кетсе, сынып, кайра эми жок болот. Ушуну эми акча изденип атабыз да. Бул да чоң акча болуп атат. Эми мына үстүн жаап калышыбыз керек. Анан акырындык менен мына бакойлорунда эки жактарын жаап, отуруштарды бүт ушундай алмаштырайлы деген ойдобуз. Пробканы эмне үчүн пробка кылып алабыз? Бүт шаардын ичинде соода түйүн кылып алыппыз да жолдун боюнда. Ар бир магазинге 2 машина кирип кеткенде мына ыңгайсыз шарт түзүлүп, шаардын ичинде пробка болот. Комиссия түзөбүз дагы бүт ошо квартирага берген үйлөрдү да налоговыйдан, полициядан, өз мэриядан комиссия түзүп туруп, баардык үйлөр боюнча обход кылып чыгабыз. Иштетеби, гостиница эме квартирага. Пусть налогу төксүн. Биз жергиликтүү өзүн өзү башкаруу болгондо биз бюджетке акча түшүрүп алып туруп, анан ошол негизинде шаарды оңдоп түздөшүбүз. Бюджеттин акчасын биз бир тыйын дагы бир жака иштетпейбиз. Только бюджеттин акчасы, элдин акчасы элге иштеш керек. Ону жеген бюджеттин акчасына кол салган адам эч качан оңбойт. Буну Кудайым кое бербейт да. Туурабы? Ошон үчүн бюджетке мына салыкты коркпой, салыкты төгүп берсеңер, аны биз ушу максаттуу иштетип беребиз. Мамлекет мага эмне кылып атат, шаар мага эмне кылып атат, мен мамлекетке эмне кылып атам, эмне жардам болуп атат деп дайыма өзүнө ушул суроону берип анан жашаш керек да. Эртең менен турганда, кеч жатканда ушул эмне кылып атам деп. Колдон келген аракетибизди азаздан жасай берсек, үй бүлөдө деле, иштеп аткан ишибизде деле, шаарыбызда, мамлекетибизде ошондо акырындап жылыштар боло берет да. Анан кээде мындай айран калабыз, ушул өзүм иштеп аткан ишканасын эки жагын оңдоп түздөп койбогон, же болбосо кабинетин оңдоп түздөп койбогон, же ошо иштеп аткан кафе, ресторанын астын түздөп оңдоп койбогон ишкерлерди көрүп, анан кээде катуураак айтканга да туура келип атат да. Бул эми салык деген бул мындай элдин акысы да, элдин акысы. Ушуну жашырбай салыкты мындай туура төгүп берсеңиздер да. Мына борбордук базарды карады, бүт эле үстүндө крышаларды. Бүт ушул салыктан качып барып туруп, же бирөөнүн чөтөгүнө акчаны төгүп берип атат. Эмне кыласыңар ушуну? Бирөө эме кылып, өзүң качан келип текшерет экен? Бүгүн сени текшербесе, эртең балаңды текшерип калышы мүмкүн да. Балаңды текшерет. Же кызың бир күнү ошого өткөрүп бергенде келет, мынанча жыл ушу ишкананы иштеттиң, мынанча пайда көрдүң, калькуляторду бир басканда күнгө, жылга көбөйткөндө паланча миллион сом акча карыз болуп отуруп каласыңар да. Эмне кереги бар? Ошон үчүн мына мен дагы силерге таза туруп берейин, шаар башчысы катары. Мына бириңерден бир дойло сурабайлы. Биз болгон мүмкүнчүлүктү түзүп берели силерге. Силер дагы салыктан качпай, силерден сураныш дагы, талап дагы ушу сөздү жеткизип, мына бүгүндөн баштап жашырган салыгыңар болсо, ушу салыкты жакшы төгүп берсеңер, ошол ар бир тыйын шаар үчүн, эл үчүн иштетилет. Мына мен шаар башчысы катары ошо бюджетке бая дагы айттым, мен колум сала турган болсо, мага да Кудай бар да. Ал элдин акысы. Аны эч кимибиз жебей, таза элге иштетишибиз керек да. Мына жергиликтүү өзүн өзү башкаруубуз да. Биз өзүбүз акча таап, өзүбүз оңдошубуз керек шаарды. Мамлекетке зыян келтирбешибиз керек да. Бир ишти кылыш кыйын, кылбай койсоң, андан беш бетер кыйын дейт да. Бүгүнкү ишти эртеңкиге калтырып койсоң,
дагы кыйындай берет, дагы бүтпөйт, эртең кылабыз деп эшене. Ошон үчүн акырындык менен иштей бере турган болсок, 1 айда кичине жылыш болот, 3 айда чоң өзгөрүү болот, 6 айда эл рахматын айта баштайт. 1 жылда чоң өзгөрүүлөр болушу туурабы? Ошон үчүн жалгыз биз аракет кылсак, баары жылыш азыраак болушу керек. Ошон үчүн сөзсүз сиздердин жардамыңыздарга, сиздердин аракетиңиздерге биз муктажбыз да. Биргеликте иш алып кетсек, биргеликте сөзсүз жылыш болот. Бириң дагы айта элексиңер мага, мынау келип мени тоноду же болбосо мына укук коргоонун акча сурады деп. Бардыгы таза жакшы жаш балдар келди укук коргоонго. Бардыгы мына иштеп берели, эмне жардам беребиз дегенде. Бүт бардыгы мына президенттин көзөмөлүндөбүз, мен баш болуп көзөмөлүндө. Макулбу? Ошон үчүн бетке айткан сөздүн зары жок да. Бардык нерсени ачык айкын айтып коет. Кимдер менен ким мындай ишкерлерге путтаса турган болсо, атайын мамлекеттик органдар бар, алар менен күрөшөт. Күрөшпөйбү, алы жетпейби, анда биз ачык айкын министрдин жетекчисине сунушту беребиз. Муну алмаштырып, жакшы коркпой иштей турган жетекчини коюп берип, ишкерге толук биз шарттар түзүп беребиз. Мына эми экинчи чети шаарды да оңдош керек. Шаарга кирсе, жашырганда эмне? Бүт эле темир контейнер болуп кетиптир да. $10.000 жардам бердим. Мен аябай кубанып турам да. Биздин балдарыбыз уже келип инвестор боло баштаптыр да. Биздин балдарыбыз ушундай чоң миллиард деген акчаларды салып, ишканаларды ача баштады. Биздин балдарыбыз ушундай жардам бере баштаптыр. Качан бир мезгилде урсагыбызды тойгозо албай, ачык айтайын. Урсагыбызды тойгозо албай, бардыгыбыз ишкерлик кылганбыз. Мен да сиздердин араңарда чыкканмын да. Мен да ишкер болдум. İşkerdin her bir tığını hesaplayın da.